Кадырлы көрөрмандар, программабыз улантып, азыр биз сиздерди бир конок менен тааныштыралы. Эгерде сиз убактыңызды үнүмдүүнү, же болбосо алдыга койгон пландарыңыздын ишке ашуусун каалай турган болсоңуз, албетте анда сизге бул нерсе аябай жардам берет. Ооба, бул мүнөттөрдү колдон чыгарып калбаңыз. Бүгүн деги эле убакыт жөнүндө сөз кылып аткандан кийин ар бир мүнөттү текке кетирбегенге аракет кылалы. Анда келген коногубузду тааныштыралы. Ооба, Бишкек шаарындагы ораторлук, чеберчилик жана лидерлик мектебинин тренери Турсунова Эльмира эжекебиз бизге студияга конокко келди. Кош келиңиз. Саламатсыздарбы? Иштериңиз жакшыбы? Убактыңызды бизге бөлүп келгениңиз үчүн чоң рахмат айталы. Рахмат сизге. Алгачкы эле суроо ушундай болсо, деги эле сиз убактыңызды кантип бөлүштүрөсүз? Мен өзүм убактымды айтсам, мен 1 жылга убактым бардыгы бөлүнгөн. Себеп дегенде мен 1 жыл алдын ала. 1 жыл алдын ала. Анткени мен ушул сиздер айткан лидерлик мектебинде тренер, андан сырткары жогорку окуу жайында мугалим, анан долбоорлор менен да иштейм да. Анан ошон үчүн мендики бардыгы план түзүлгөн. Кайсы күнү, кайсы жакта, кандай. Эгерде сизге бирөө чалып калып, сизге балким баягы жеке сабак алайын деп кала турган болсо, сиз дароо жооп бере албайсыз. Жооп бере албайм. Календарды карайсыз. Календарды карайм, кайсыл убактым бар, анан ушул убакытка эгер дал келсе, анда келип ушул саатта сабак өтсөк болот деп айтып берем. Себеп дегенде бардыгы чектелүү. Ошол 1 жылга убакыт коюунун сыры эмнеде? Мисалы, мен деле баягы көптөгөн китептерди окудум, баягы интернет аркылуу видеолорду көрдүм, анан тайм менеджмент деп койчу болсом, ошол деп жанагы Брайан Трейсинин 21 кандай бир ушундай убакытты бөлүштүрүүнүн жолдору бар, бирок сиздей болуп, мен дагы убактымды жазганга аракет жасадым, күндөлүк алып жазганга аракет жасадым, бирок эмнегедир бир нерсең болбой калды, анан ташталып калды да. Сизде кандай сыр менен жазасыз? Мындай жакында эле биздин мектепте Талант Эгембердиев негиздеген, ал өзү Америкадан окуду, жакында эле лайф коучинг депчи. Анан лайф коучингди окугандан кийин андан мен окудум Талант Эгембердиевден. Окугандан кийин эле өзүм үчүн көп жаңы нерселерди алдым десем болот. Себеп дегенде ал биздин пландарыбыз, мисалы максат болушубуз керек, максат коебуз, анан ошол максатка кайсы бир кадамдар менен барышыбыз керек. Эгерде мисалы мен Парижге барам десем, Францияга, бул менин максатым. Ал жака барыш үчүн кайсы бир деңгээлде кадамдар бар да, ал менин планым. Демек, ошол жака мен план коюшум керек. Качан барам? Ал жака баргандан кийин кайсыл учурда барам? Андан кийин ошол эле мен тур компанияларга барып, визаны ачып, ал жактан француз тилин үйрөнүп, ошондой этаптарга бөлүнөт. Анан жазып турушум керек. Анан негизги, мисалы, 20 максаттарымды алышым керек. Ар кандай максаттарым бар да. Ал бардык жагын камтыш керек. Ал үй бүлөм болуш керек менен, ал финансылык кайсы бир каражатым, жумушум, социалдык абалым. Аларды карап көрүп, негизги 5 эле алышым керек. Мага кайсы приоритеттүү? Приоритеттүү, анан ошонун ичинде күндө максат коюп, бирок кечинде мен бүгүн максат койдум, анан кечинде план отчет беришим керек. Мен бүгүн эмнелер жасадым, ошол максатыма жетиш үчүн. Ошондо отчет берип турганда, анан жыйынтыгы 1 ай, 1 айда 30 күн болуп атпайбы? Эгер 3 айда алсак, 3 айда билинип калат. Жок, 90 күн. 90 күн, алып туруп, демек мен отчетум, эмнелер жасадым. Кадимкидей иретке келип калат экен. Анан баягы бизде кыргыздарда майда чүйда деп коебуз го, жумуштар көп го. Алардын бардыгын алып койсок болот. Анткени мен өзүмөн билем, той топур деген көп да. Анан карап көрсөм, эгерде мен 6-га тойго чакырса, ал той 7-де башталат. Балким 8-де. Балким 8-де туура айтасыз. Анан ал менен баратып үйгө мен 1-де келем, же 12-де келем. Анан ошондуктан таарынбасын, ал менин тууганым болот, башка кайын журтум болот. Анан таарынбасын деген максатта мен барам, отурам. Андан кийин убактым болсо, баягы конвертимди берем. Эгер мага сөз келбесе, учурунда мен чакырган ошо конокторго айтып коюп, анан кете берем. Себептен мен убактым аябай 12-1-ге чейин отура албайм. Акыркы күндөрү мен көпчүлүк эле айтып калды, Эльмира, сен тойлорго барганда көп отурбай калдың. Анткени андан көрө мен келип китеп окуйм. Эмнеге бежериң оруйбу деп, балким. Ооба, эмне болду, шашып эле жүрөсүң дегендей кылат да. Анан акырын гана баарына жарыя кылбай эле берем. Андан кийин кетип калам. Себептен мен китеп окушум керек. Ошондой акыркы мен өзүм негизи көп эле китеп окуйм. Анан акыркы күндөрү ушунчалык баягы лайф коучингди өткөндөн кийин китеп окуп, анан күндө жаңы маалымат алып турам. Балам экөөбүз отурабыз да, балама да кана бүгүн эмнелерди алдык. Анан энциклопедияларды окуп, аябай мындай жашоодо башкача бир көз караш пайда болот экен да. Жакшы, мына ошол 1 жылдык план алдын ала түзөбүз деп атпайсызбы? Ошонун ичинде эс алууга да убакыт бөлүнөбү? Ооба, мисалы мен өзүм хоббим бар.
жумасына 3 жолу барып, мисалы ипподромго барып ат менен, йога менен машыгам. Ошонун баардыгы менде планга кирген. Эртең менен мисалы мен 6-чы күндөрү ипподромго барам. Демек ал күнү менин эмнем жок, башка планым жок. Ошондо мындай ден соолукта болуш керек. Эгерде бир гана иш менен боло бергенде болбой калат. Мен башында айттым, 6 болуш керек деп, 6-нын ичинде ден соолук, үй бүлө баардыгы бир кетиш керек. Мындай негизги балансты кармаш керек да. Ошондо кайсы бир профессор менен бир студент кезигебиз деп, экөө бир убакыт белгилейт экен. Анан 3 мүнөткө студент кечигип келет экен. Анан ошондо профессор айткан экен: "Сен менин 3 мүнөттүк эң баалуу болгон убактымды урдай турган сен кимсиң мага? Сен менин эле убактымды урдаган жоксуң, сен менден кийинки жолугуша турган адамдардын да убактысын урдадың" деп айткан экен да. Ал эми биздин менталитет, баягы биздин Кыргызстанда ушул нерсе кандай болуп келет? Мисалы, сиз эле ошол тойго барып атасыз, болсо жолугушууга барып атасыз, бирөө менен жолугушуу белгиледиңиз, бирок ал кечигип келди. Анан кийинки жолугушууңузга балким сиз кечигип калышыңыз мүмкүн болот. Кандай болот ошол жагы? Негизи азыр сиз айтпадыңызбы? Айсын айтканыңыз эң туура. Эгер жолугушуу болсо, мен жолугушуум алдын ала белгиленсе, мен ал жака жарым саат эрте барганга аракет кылам. Анткени тыгын бар, башка нерсе бар. Эгерде ар кандай болуп калат, кечигип баратсам, мен сөзсүз түрдө телефон чалып айткам, кечигип атам, тыгын болду, авария болду дегендейчи. Анан сиздин айтканыңыз туура. 2 мүнөт болобу же 2 секунд болобу бирөөдүн убактысын биз урдабашыбыз керек. Себеп дегенде ар бир убакыт аябай эле аз да биздикичи. Анан ошол чектелүү, ошол убакыттын баарын туура пайдаланганга аракет кылышыбыз керек. Мындай тикке кетирбей. Мен японецтер менен да иштегем 5 жыл. Алар айтчу да, жөн гана отурганда, мисалы, очередке отуруп калабыз го, кезекке тиш доктурга барабыз. Отурганда жөн отурбастан китеп оку. Китеп оку. Анан эгерде электрондук азыр чыгып калбады, телефон, ал жактан отурганда мындай туура эмес бир нерселер көрбөстөн китеп окуп жаңы маалымат алуу. Ошондо убактыбыз, ошол мен 10 мүнөт күтөмбү, жарым саат күтөмбү, мен убактын туура пайдаланам. Анан биздин мектепте келген биздин окуучуларга, анан чоң эле кишилер да келет, андрогойкада биздики чоңдорду окутабыз. Баарына ошолорду үйрөтөбүз. Ораторлук, чеберчиликтен башка алар да үйрөнүшөт. Азыркы учурдагы биздин болуп жаткан технологиянын өнүгүп жаткан кези, маалы, анан бир эле телекөрүүчүлөрүбүз, балким мен дагы ушул нерсе менен бир аз мындай кыйналып жүрөм. Ошол эле телефон, сиз айтып аткан социалдык тармактар. Инстаграмга киресиң. Балким өзүңө убакыт чектейсиң, мен азыр бир эле кирип коеюн дейсиң. Жөн эле көрүп коеюн дейсиң. Бирок 2 саат, 3 саат киргениңди унутуп каласың. 3 саат өтүп кеткенин билбей каласың. Анан аттең, эртерээк жатыш керек эле деп, эртең менен эрте туруп алып кыйналасың, башка болосуң. Ушул нерседен арылуунун кандайдыр бир жолдору барбы? Кандай кылсак болот? Стив Джобс дагы өзү iPhone'ду ойлоп чыккан, балдар аны колдонгон эмес го. Негизи мындай телефонго бул кайсы бир деңгээлде өнөкөт ору билинбеген, сиз айтканыңыз туура. Анткени телефондо карашыбыз керек. Мен карайм. Мисалы, мен телефондо Facebook баракчасы мага керекпи? Facebook'ту карайм. Мага кандай маалыматтар келип карап коюшум керек да, бүттү. Анан ал жакта карасаң эле бир реклама чыгып калат да. Бул жакта мындай болуп аткан экен. Жок, мага керектүү эмес маалыматтан арылышым керек. Чектөө киргизиш керек, чектөөлөрдү. Анан сиз айтканыңыз туура, азыр технологиянын заманы innovation деп атабыз, бирок аларды дагы чектөөлөр киргизишибиз керек. Марк Цукерберг өзү Facebook'та ойлоп табыпты эле, чектөө киргизип атпайм. Үйүн көрсөткөндө карасак, чоң үйүндө болгону гана 2 эле компьютер бар экен. Демек ал чектөө да. Бул дагы чектөө. Мындай болуп атат да. Аябай бергим келип атат ушу суроонучу. Ушул эле нерсе улай да. Мисалы, мен сиз айтып атпайсызбы, китеп окуш керек деп, биз баягы алып баруучулук чөйрөдө жүргөндөн кийин сөзүбүздү, ошо сөз байлыгыбызды өстүрүш үчүн китеп окушубуз керек. Анан мындай болуп калат. Телефонду ашканага таштап, атайын ошо жакта турсун деп, өзүм балким уктоочу бөлмөгө барып китеп окуп баштайм. Анан китеп окуп атып эле анан кийин бир ой келип кетет. Балким бирөө бир нерсе жазгандыр. Балким бирөө бир нерсе менен сурап аткандыр деп. Баары тигил жакта. Телефон. Анан кийин кайра эле телефонду алып келесиң, жаныңда телефон турат, китеп турат. Бирок китепке караганда эмнегедир ушул телефон кызыктуу болуп, ушундай болуп баратат да. Телефон аябай кызыктуу демек. Кызыктуу болуп баратат да. Эмнегедир ушул нерсеге бир аз кандай. Сиз аракет кылып көрсөңүз, телефонуңузду өчүрүп, телефонуңузду өчүрүңүз да, анан 3 күн ансыз жашабанга аракет кылыңыз. Ансыз жашабанга аракет кылсаңыз, андан кийин жок, мүмкүн телефон жок. Биз телефону жок деп жашап жүрбөдүк беле? 3 күн ал өчүп калды деп элестетели. Андан кийин көрөсүз башкача. Таптакыр эле.
Демек ошону аткарып көрүш керек. Аткарып көрсө, демек бул дагы мен 3 күн телефонсуз жашай алам. Маалымат бар, маалыматты балким башка каражат менен. Түшүнүктүү. Азыр сөздү бир аз башка нукка бургум келип атат да. Кечээ күнү социалдык тармактарда ушул эл өкүлдөрү, депутаттар Кыргыз Республикасынын гимнин билбеген, баягы билбей ырдап чыгышты да, сөзүн билбей. Анан сиз өзүңүз эфирден сырткарда айтып калдыңыз, ушул депутаттар, чоңдор келип риторикадан сабак алып калышат, кантип туура сүйлөө, оратордук чеберчилик боюнча. Анан ошолорго сиздер тараптан айтылып көрдү беле, мына ушул кимди жатташ керек, кирип качан чыккан, эмне болуп айтылабы? Негизи бизге чоң да кишилер келет да. Анан кандай эми депутаттар келишпейт, биз барабыз. Депутаттарга биз сөзсүз түрдө айтабыз, эртеңиз жогорку кеңештин өкүлүсүз. Анан биздин улуттук атрибуттар бар. Конституция качан кабыл алынган, гимн, герб, аларды сиз милдеттүү түрдө билишиңиз керек деп айтабыз. Анан гимнди билиши керек, анан атрибуттары кайсы жыл кабыл алынган, эгемендүүлүк, элчилик качан ачылган, же болбосо улуттук валюталар бар эмеспи? Улуттук валютадагы кимдер, сүрөттөр, алар кандай эмгек сиңгендер, анын баардыгы айтылат. Анан бир гана эле алар эмес, чекке мектептеги балдар да келет, алар да билиши керек. Милдеттүү түрдө. Анан мектеп программасынан бала бакчадан алгач эле гимнден баштап атпай, бала бакчадан үйрөтүлөт. Мейли орус бала бакчабы же кыргыз бала бакчабы. Бул да биз мектепте окуп жүргөндө эртең менен сабакка кирип барганда гимнди ырдатып анан баштачу элек да. Азыр балким же мурдагы учурда андай болгон эмеспи дегенде ой келип кетет экен да. Азыр бардык жакта эле менин билишимче гимнди, анан айрыкча укуктануу деген сабактар бар. Укуктануу деген сабакта милдеттүү түрдө сабак башталды, гимнди ырдатат. Мен ошондой мугалимдерди билем. Ошол укуктануудан бергендердин көпчүлүгү саламатсыздарбы? Кандай эмесе гимнден баштайлы деп, андан ары гимнди ырдатып, анан сабагын башташат. Бул туура, анткени алар укуктануу окуп атышат да. Балким мен ойлойм кечеги аябай интернетте бир чоң бир дуу жараткан видео эртең бирси күнү биздин жогорку кеңеште дагы ошентип гимн менен баштап калышы мүмкүн. Анан сиздин өзүңүздүн кесибиңиз боюнча дагы биз суроолорду берели. Негизи эле мисалы ораторлук чеберчиликти үйрөнүү боюнчөсү кимдер кайрылат сиздерге? Ораторлук чеберчиликти бардык кичинекей мектеп жашындагы балдардан баштап 60, 65, 70 жашка чейинки адамдардын баардыгы кайрылат. Аларда кайсы бир деңгээлде сүйлөө чеберчилигинде бир көйгөйлөрдү жаратса. Азыркы учурда сентябрь айы болгонуна байланыштуу тост, калуу тилек деген нерселер көбүрөөк келет. Атайын ошого дагы келишет, эми калуу тилек айтканга. Анткени бизде деген жаш чектелбейт. Анан үйрөнүшүп көпчүлүктүн астына кандай чыгышым керек, кандай сүйлөшүм керек, кандай кийинишим керек, кандай отурушум керек дегенде. Орусча, кыргызча, мен кыргызчасын өтөм, ал эми орусчасын Эгембердиев Талант өтөт. Анан биздин негизи мектепте 15 тренер бар. 15 тренер эмгектенебиз. Анан ар кимибиздин өзүбүздүн пландарыбыз бар. Анан келип эле сабактарыбызды өтө беребиз. Ал эми ошол келгендерге ушул план түзүү, ошол эле убакытты бекер коротпоо туурасында да сабактар болуп турабы? Бар. Лайф коучинг деп азыркы учурда ошол Талант Эгембердиев жеке өтүп жүрсө, мына шемби күндөн баштап группаны чогулткан атат. Ал группага мен да катышам. Группада демек планды кандай түзөбүз? Максат, анан пландарды кандай коебуз? Чындыгында аябай ушул таасир берди бизге лайф коучинг, анткени жашоондо өзгөрүү таптакыр башкача болот экен. Мисалы, азыр биздин ар бир көрүп аткан телекөрүүчүбүз баарында эле ушундай көйгөй болушу мүмкүн, план түзө албай, же убактысын көп бекер өткөрбөгендер көп да, анан эмнеден баштайм деген суроо жаралат да. Алар сөзсүз эле ошол лайф коучингди окуш керекпи, же ар бири өз алдынча баштаса болобу? Балким бир баягы башталгыч этаптары башкачабы кандай? Башталгыч этаптары мен жогоруда айтып кеткендей, негизги пландар жазабыз. Ал 20-30 ар кимдики ар кандай да, жаш өзгөчөлүгүнө байланыштуу. Андан кийин анын ичинен 6-оосун таңдап алышыбыз керек. Андан да негизги приоритеттүүсү кайсынысы? Мына тандоону билиш керек. Тандоону билиш керек. Анан 60-ты жазып коюп, анан 60ка болбойт андай. Ал 20-нын ичинен 5-оonu жазып таңдап алабыз, бирок азыр айтканда анын ичинде ден соолугум болушу керек. Ошол эле үй бүлө, эгер үй бүлөң болсо, андан тышкары ошол социалдык менен абалым, эмоция деген нерселер бар. Аларды алып туруп, анан ошонун ичинде жазабыз. Жазуу көндүмө болуш керек. Азыр карап көрсө көпчүлүгү интернетте отуруп калып телефондо. Кээ бир мугалимде студенттерим менен иштешем, анан карасаң жазуу көндүмү жок. Жазуу көндүмү жок. Жазышыбыз керек.
жазганда кадимкидей план келип барат. Бүгүн мен эмнени жасадым? Демек мен китеп окудум, театрга бардым, жолугушуу болду. Эгерде мен кандай хоббини алгым келсе, мен бүгүн тренажер залына барып жазылдым. Бул дагы туура. Жазылып койгонуң туура, анткени эмки жумадан баштап сен эмне кыласың? Форма аласың дагы, барып баштайсың. Иретке келиптириш керек жашоону. Сиздин азыркы учурдагы мисалы күнүмдүк планыңыз кандай? Мисал кылып айтып кетсеңиз. Күнүмдүк планым. Канчада ойгоносуз, эмне кыласыз? Балам 7-15-те мектепке барат. Балам 7-15-те мектепке барат. Анан биз балам эрте жатат. Демек биз деген 6:30-да, кээде 6-да, 6:30-да турабыз. Балам менен тамактанып, аны мектепке алып барам. Мектепке алып баргандан кийин мен айтпадым, азыр өзүмдүн эгерде ал күнү мен машыгууга бара турган болсом, баламды таштап алып машыгууга барам дагы. Андан кийин сабактарым, эртең мененки жогорку окуу жайында иштейм. Сабактарым болсо сабакка барам. Эгер сабагым жок болсо, анда мен эртең менен 1 саат сөзсүз түрдө 1 саат телефонду өчүрөм дагы, китеп окуйм. Китеп окуйм, пландарымды карайм, жолугушууларым аябай көп да, кайсыл жака барышым керек. Бүттү, анан жумуштарымды жасап жүрө берип, кечинде отчет беришим керек да. Балам менен даярдап бүткөндөн кийин кечинде дагы бир убактымды алам дагы, 1 саат кээде болбой калышы мүмкүн, жарым саат дагы китеп окуйм, жаңы маалыматтарды алам. Анан ошонун негизинде 1 жылдык отчетум бар. Демек, 2018-жылы мен канча китеп окудум? Кандай жолугушуулар болду? Эмнелерди үйрөндүм? Анан илимий эмгек менде диссертация жазып атам да. Аны аяктап калды. Алар боюнча. Демек, канчалык жолу мен китепканага бардым, кандай статьяларды чыгардым? Ошолордун баардыгына өзүм отчет берем. Башында кыйынчылыктар жаралды беле? Аябай кыйынчылыктар жаралган. Себеп дегенде тоскоолдукту жаратып коет, кандай нерселер, кээде жолугушуулар болуп калат. Анан тигил жака барыш керек, бул жака барыш керек, командировкалар деген бул бирок баардыгын иретке келтиргенде жашоо башкача болуп баштайт. Аны жазып туруш керек. Демек, жазыш керек. Сөзсүз түрдө жазыш керек. Жөн эле ойлонуп, мен эртең муну кылам, тигини кылам, саат мынчада десек, ал болбой калышы мүмкүн. Барайынчы, барбай эле коеюнчу деген нерсе болбойт. Барам же барбайм? Барам же барбайм. Азыр сиз окуп аткан китеп аталышы кандай? Мен азыркы учурда мындай орусча. Себеп дегенде мен филология факультетин бүткөм да. Анан русская литератураны окуучу, кайра мен Достоевскийдин «Преступление и наказание» идиотун окуп атам, кайра башынан. Мурда окугансыз азыр? Окугам. Анткени студент кезде окугам да. Анан азыркы учурда кээ бир унутуп калгам. Азыр учурда ошо «Идиот» менен «Преступление и наказание» окуп атам. Сонун. Бүгүн убакыт жөнүндө, план түзүү жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Албетте сиздин планыңызда бизге келүү дагы бар эле, анан убакытка байланыштуу сиз менен коштошууга туура келет. Эжени дагы биз айткан убакыттан калтырып койбойлу деп коркуп атасыз. Ошондон коркуп атам мен. Ооба, сиздин убакытты албай эле, сизге чоң рахмат келгендигиңиз үчүн, жакшы маалыматтарды бергендигиңиз үчүн ийгиликтерди каалайбыз. Телекөрүүчүлөргө эсертеге кетели, Бишкек шаарындагы ораторлук чеберчилик жана лидерлик мектебинин тренери Турсунова Эльмира сиздерге жакшы бир кеңештерди берип кетти дейм. Биз болсо таң мана программасын улантабыз, катарыбызда болуп туруңуз.